Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 199-беренесине ылайык автордук укуктарды бузуп, тасманы кандайдыр бир жолу менен көчүрүп алуу жана мыйзамсыз таратуу 2 жылга чейинки мөөнөттө эркинен ажыратууга жазаланат жана ири өлчөмдө айыппул салынат. Бәрі қандай? Бәрі жақсы, мәселен, бәрі де отыр. Іші бар екен? Саламатсыздар бағалар. Мен енді түмеле қойыңыз. Андан бір айтыңызшы, сіздердің ашханада қайсы тамақты жақсы көріп жешеді? Бізге негізі адамдар 5 бармақ жеген келішеді. Андан сыртқары өзгөчө құрдағыз бар. Ошоның да алып келе бер, суусундукка эмне бар? Қалағаныңыздың бары бар. Кола, фанта, газдалған, газдалбаған су, жана жер жеміштер бар. Bir şişe baş koyыңыз, ya? Қой, өгөзгө көптүк кылат го. Өкөздөй жигитке. Эмне? Жигиттерге окшобой турабыз бе? Кечиресиздер. Мен сиздердин суңуңуздарды алып келип берейин. Bir şişe alып келе албайт, кичинеден. Аманшылык болсун десин. Урмат, мен ишке кеттим.
Бизди жакшы ыйладың, рахмат. Биз өзүбүздүн сыйды көргөзүп койсок болобу? Мен жумушум бүтө элек. Жакшы, доллар ала бересиңерби? Рахмат. Бул биздин ичкен жегенибизге. Бул бизге кылган кызматыңызга. Рахмат. Досумдун үйүнө жетип келейин. Жумуш бүткөндөн кийин күтүп турам. Эшикте. Кара жип 0001. Атыңды о билем. Назира. Менин атым Урмат. Отур. Атың да сонун, өзүң да сонун кыз экенсиң. Мени менен кеткенден коркпойсуңбу? А сиз мени менен кеткенден коркпойсузбу? Мен кызмын. Жашым дагы эле жете элек. Анда сен бриллиант кыз экенсиң. Кеттикпи? Кеттик. Назира, карагым. Мен таң эрте четке учам дебедим беле. Таттуу уйкуңду бузгум келген жок. Сенин шар мүнөзүң, түз сүйлөгөн сөзүң, жаш болсоң да көптү көргөн акылдуу көздөрүң менен абдан жактың. Билбейм, кичинекей өмүрүңдө кандай жолдорду басып өттүң, бирок өзүңдүн эртеңки тагдырыңды, келечегиңди, ууздай денеңди тобокелге салып, бир көргөн мага тапшырып келгениңе акылым жетпейт. Нази, мен сен таза дүйнөңдү бузгум келген жок. Менин ишим акыркы 10 жылдан бери ушундай. Бир жылда бир отпуска алып келип кетип турам. Ойготом деп ода бергем, бирок коштошууну жаман көрөм. Эмдиги жылы да көрүшүүнү буйрсун. Бул квартирага 3 күнгө төлөп койгом. Ачкычты чыга бериштеги поштанын ящигине салып кой. Жардам керек болсо чалып тур. Телефонум жазып койдум. Саламатта кал. Öptüm.
ушундай да күндү көрөт экенмин. Карачы, канча кийим алдым. Мындай нерсени мен түшүмдө да көргөн эмесмин. Билесизби? А мен болсом аттестат алганыма аябай сүйүнүп атам. Акырын. Аны тим эле менден ант алып атып араң жасат. Арга жерде айта бербе. Андан көрө жанагы техникумду бүтүргөн деген дипломду алып бериңиз, анан болду. Берсең мен деле карап көрөйүн. Техникумда чечилет экен. Акча болсо баары бүтөт турбайбы? А бирок могу жериң бош калат. Вот это плохо. Эми чыдап туруңузчу. Мен сизге сонун супер-пупер кыз болуп берем. Аракет кыла бериңиз, дейм. Хорошо. Кут болсун. Келиңиз. Давай. Бисмилля. Добрый день. Здравствуйте. Я по объявлению. Мой младший брат заканчивает университет, и он хочет поработать за границей. Хорошо, присаживайтесь. Можете пока ознакомиться с нашими брошюрками. И знаете, мне пару минут доработать. Подождите, пожалуйста, я вас обязательно проконсультирую. Эмне сөзүң бар эле? Айт. Жакшы кабарым бар. Угуп атам. Төлөмдүн 50% Оштогу филиалдын эсебине келип түштү. Так. Эми айдын аягына чейин тиги заказ жөнөтүш керек. Анан жетишебизби? Буюрса. Бар по плану эле кетип атат. Акчаны түшкөн жакшы болуптур. Бирок мындан кийин Арияттан финансы келбейт го дейм. Анын чатак экен. Андан да жаманы теги Свет эженин көзүнчө концерт коюп турсаңар болот. Эми өзүңөр бир күнү жолугушуп, сүйлөшүп, чечип аларсыңар.
Қандай рет? Жалбыздан қалар бар? Асығам не oldu? Не жаманға арачудай олы? Жоқ, жақшылы. Bir қуаныштуу нерсе айтайын деп сөз таба албай қалдым. Хабар айтуың керегі жоқ. Жалғыз тірүү. Алло. Салам, Назира. Да. Хорошо, бираздан кейін офиске барып қаламын. Айтыр. Неме олып сотталып шықтың ле? Эмне эле баарыңар отуруп чыкканымды бетиме кармайсыңар? Тергөөчү, милиция. Эми сен калдыңбы? Жаңылыптырмын. Жазамды алып чыктым. Менин отуруп чыкканым жалбыздын жоголушуна эч кандай тиешеси жок. Эмне кылмыш кылганымды детально айтып берейинби? Рұқсат ба? Гир. Минскке Кубан аке жіберді. Түшүнүктүү. Документтериң даярда. О. Мынакей. Муну сізге беріп қойсын деді. Sen бара бер. Мен өзүм чалам сага. Мақұл, рахмат.
Саида Бериковна, бул документтер даяр. А мен не кылышым керек? Билбейм, эмне кыласың? Ушулардын баарын таап келген сен болчусуң. Ошондойбу. Амага ошондой кылса болот деп ким айтты эле? Назира кел, азыр экөө сен мен дешпей туралык. Андан көрөк барып, РОВДга барып кел, бар. А эмнеге мен? Жүрүңүз чогуу баралы. Алло, саламатсызбы? Ооба, мен жумуштамын. Назира? Назира ушул жерде жүргөн болчу. Макул, жарайт, азыр таам. Азыр. Начальник мен айтты. Назира деген сенсиңби? Кайсы документтерди алалы? Жүрчү, азыр жөн эле бара берелик. Саида Бериковна, ишиңер чатак. Силер эмне? Көрүнгөнгө эле паспорт бере бересиңер. Текшерип койбойсуң. Ай, жок дегенде документтерге карап койбойсуң. Кол коюп бериңиздер. А мен силерге ишенип кол коюп коем. Мына аягы. Кавказдык дейби чет элдик жаран кылмыш кылыптыр. Сотко чейин деп отургузуп коюшуптур. Кыскасы мындай. Азыр экөөң РОВДга тез барасыңар. Ситуацияга карап иш кыласыңар. Тергөөчү оперлерге поручение жазып атат дейт. Уголовный иш козголгончо аракет кылгыла. Саида, мындай сен жакшы билесиң. Кеширип коюңуз, Руслан Шамилевич, жанагы чет элдик жаран паспортты бизден алыптырбы? Да. Бизден. Анын ичинде сизден алып. МККдан эле чыгып калат да. Анда биз бара берели. Саида Бериковна. Сен бара берчи, мен азыр угатам. РОВДнын замначальниги өзү звонить этти. Чет элдик жаран ызы-чуу чыгып кетпесин деди. Алтын адам да. Бул иш жакшы өтсө, ыраазы кылып коюшубуз керек. Ооба, баары сиз айткандай болот. Эмне десеңиз баарын жасайбыз. Азыр түз эле Кадыр Алиевичке барган. Тааныйсың да? Ооба, тааныйм. Ошого дайындайм деди. Жарайт. Мага кабарлап тур. Макул, барын. Могу чет элдик жаран паспортты силерден алыптыр. Көрсөм болобу? Мына именно сизден алыптыр. А бул кыз ким?
Бул Назира Шамбетова. Жаш кызматкерибиз. Документтердин баарын ушул даярдаган. Анда ошо кыз жооп берет. Бул жерде явная подделка документов. 350 статья турат. Соттолуп кетесиңер. 2 жылдан 5 жылга чейин. 150 сааттан 240 саатка чейин туалет тазалайсыңар. Же болбосо 50 миңден 100 миңге чейин штраф. Кечирип коюңуз, мен байкой калыптырмын. Сен андан чоң акча алдың да, туурабы? Жок. Бул жаңы эле келди. Билбей деле калышы мүмкүн. Сизден сурасам болобу? Ал эмне кылмыш кылды? Бул жаран винный бутикке барып ызычу салыптыр. Мас болуп алып баарын талкалаптыр. Ал жерде бир эле винонун баасы 2500 сом экен. Чыгымдарды эсептеп атышат. Анан паспортун ыргытып кыйкырат. Я свой, я гражданин Кыргызстана деп. Текшере келсек, же ИНН жок, же туруктуу жашаган жери жок. Кечирип коюңуз. Биз күнөөбүздү мойнубузга алабыз. Биздин шеф сизге жиберди. Сиз мындай жол көрсөтсөңүз, түзөй турган. Бардыгын жасайбыз. Ызычуусу жок бүтүрсөк жакшы болот деп. Ызычуунун бизге да кереги жок эжеке. Тергөөчү күтүп атат. Поручениясын жазып коюп. Иш козголуп кетсе, токтотуу мүмкүн эмес. Кадыр Алиевич, биз сизден аябай суранабыз. Эми бул жаш кыз, буга дагы убал. Мен дагы жалгыз бой. Балдар деп чоңойтуп атам. Жанагы биздин шефке дагы аябай убал болуп атат. Бөө деле биздин шалаакылыктан ал жаманаттуу болуп, жакын деле чин алып, аябай сүйүнүп аткан болчу. Сиз жардам бериңиз, Кудай үчүн. Биз эми мындай бир туулган элбиз го. Сиз кандай айтсаңыз, биз бардыгын ошондой бүтүрөбүз. Эми сиздин деле керегиңизге жарап каларбыз. Жардам бериңиз. Назирам чыкпайт го. Мен деле? Ой эми. Ананып кетейин. Бизге жаңы эле келди айланайын. Турмушта эле билелек чийки. Өзү аябай так, жумушка тың, бардыгын так аткарат. Эми эмне дейт эле, мындайды мурун көрбөгөн. Мен жумуштан качпаса экен деп эле коркуп отурам. Эмне качмак эле? Эл мындай жумушка жетпей жүрсө. Качпайсың, Назира? Жок, качпайм. Тергөөчү Жолдошбаев мага кирсинчи. Алло. Ассаламу алейкум, шеф. Жасалма документ боюнча иштин жыйынтыгын доложить этип коюуга уруксат этиңиз. Саида Бериковна келип кетти. Бир жаш кыз менен. Безилдеп атышат. В принципе, текшере келсек, документтин сатылганы далилденет. Анда паспорт стол начальниги дагы жоопко тартылып калат го. Жакшы адам. Ал жакшы киши. Негизи чет элдик жарандын паспортун текшербей деле койсок болот, шеф. Ал өзү деле магазиндин чыгымын төлөп берем деп атат. Эгер төлөп берсе, директор арызын алат. Саида Берикованын жанында ким экен? Жанында кызбы? Аты Назира экен. Жаш, аябай эле жаш го.
Татынакай бекен. Эс алып келбейсизби? Эс алып ба? Баарына макул болуп атышат. Erkeklerдің барын сенде екен деп ойлап жүрбейм. Сен айтқан сөз түшінесің бе? Сен загранпаспорт жасап мен кетішім керек. Ішенесің бе? Ішенесің, мен кетішім керек. Түріктер қайра жұмыс береміз деп отшат. Мен бұл күнді қандай күтіп жүрген білесің бе? Ей, сен былтыр депорт болған тұрбайсың ба? Мен саған загранпаспортты қантып жазап берем айтсаң, биленіп қалады, түшінесің бе? Жанағын үстіне дағы ошон жоғырып берем.
ушинтип кыйнайсыңар да. Кудай үчүн суранам. Өзүңө окшош эже сиңдилериң барбы? Бар. Аябай окшош. Алардын загранпаспорттары жокпу? Жок, алар мындай базарда иштешет. Анда мындай кыл. Эң эле окшошун жаш туура келген ээрчитип кел. Азыр эшиткеле, батын эшиткеле. Апи! Az koy otur. Girmey tur hazır. Bismillah. Ay, kutuktayım. Rahman. Gel. Akçoltoy maşine olsun da hazır. Akçoltoy maşine olsun. Oy Ejeke. Buradan kanday alıp çıkıp ketse oşonday alıp gelsin aylanay. Ötü oldosun. Bismillah. Дөңгөлөгүнөн шамал үйлөп турсун жалаң жакшылыкка. Майлы сүттүү болсун. Айтканыңыз келсин. Жалаң жакшылыкка айдагын. Ай, айтып өзүңө жараша эле калат экен ай. Ну что, Эжеке, олтуруңуз. Жүрүңүз. Оппа. Ай, сонун экен ай карачы. Кут болсун. Келчи. Ай, баса. Баягы кишиңе жолуктум. Ой, ага жолукмай тургай. Жарым жумушумду бүтүрүп бердим. Абайла. Жогору жактан буйрук келмейин, биздин шеф эч кимге кол койбойт. Ой, кол коюп берди. Мен сизге айтпадым беле. Супер-пупер кыз болуп берем деп. Кыйынсың, кыйынсың. Эжеке ай, көрсө мен сонун эле окучу экенмин. Мектептерим эле туура келбей атыптыр да. Азыр могул жерге кызыл диплом эмес, алтын диплом алып келип берсең дагы, мендей жол таап иштеген адам жок. Йоо, ата. Мен деле карабайсыңбы? Майда чүйдө шабашкага разы болуп коюп жүрбөйүнбү? А сен болсо жарым жылда машина алдың, байкелериңе жардам берип атасың. А жумушта болсо баары Назира деп эле калышыптыр го, я. Колума дипломду алсам, чоң отделенияга начальник болом. Буюрса. Мамаң чалды.